Бүгүн балдар биз силер менен географиялык карта жана глобус жөнүндө кеңири маалымат алабыз. Географиялык карта деген эмне? Географиялык карта бул жердин бетинин кичирейтилип тегиздикке түшүрүлүшү. Тегиздик деген эмне? Демек, китепке, баракка же болбосо атласка түшсө, бул тегиздикке түшүрүлгөн географиялык карта деп аталат. Географиялык карта бир нече түргө бөлүнөт экен. Демек, биринчи түрү бул территорияны камтышы боюнча, биринчи картаны карасаңар, баардык материктер түшүрүлгөн. Демек, бул материктердин картасы деп аталат. Экинчи картаны карасаңар, бир гана Евразия материги түшүрүлгөн. Муну биз экинчи материктердин картасы дейбиз. Үчүнчү картаны карасаңар, бул региондордун же болбосо бир гана мамлекеттин картасы. Бул Италия мамлекетинин картасы. Демек, үчүнчү түрү бул мамлекеттер же болбосо региондордун картасы болуп үчкө бөлүнөт экен. Демек, географиялык карта биринчи бөлүнөт экен. Территориялдын камтылышына жараша материктердин картасы жана мамлекеттердин картасы болуп үчкө бөлүнөт экен. Бул биринчи карталардын биринчи тобунун бөлүнүшү. Карталардын экинчи тобунун бөлүнүшү масштабы боюнча бөлүнөт. Башкача айтканда, камтылышы боюнча. Биринчи чоң масштабтуу, экинчи орто масштабтуу, үчүнчүсү болсо бул кичине масштабтуу. Эгерде бул карталарды карасак, кичинекей эле тегиздикке баардык материктер түшүрүлгөн. Муну биз кичи масштабтуу карта дейт экенбиз. Экинчи картаны карасаңар, Евразия материги гана түшүрүлгөн. Бул жерде тоолор, түздүктөр, дөңсөөлөр, айрым рельефтин формалары түшүрүлгөн. Демек, муну орто масштабтуу дейт экенбиз. Ал эми үчүнчү картаны карасаңар, жалгыз гана майда масштабтуу картада, чоң масштабтуу картада Италия кичинекей гана берилсе, бул жерде болсо андан кичине чоңураак берилсе, бул жерде эң чоң берилген. Демек, бул кичи масштабтуу. Башкача айтканда, масштабы кичине болуп эсептелинет экен. Бул боюнча силер өткөнсүңөр. Үчүнчү карталардын бөлүнүшү бул керектелиши боюнча. Карталар дагы бир нече топко бөлүнөт экен. Керектелиши боюнча. Биринчи, кандай багытта керектелет? Эң биринчи биз билебиз, илимий багытта керектелет. Экинчи, маданий билим берүү багытында керектелет. Үчүнчү, окуу картасында керектелет. Окуу картасы биз атласты колдонуп атабыз. Мына бул керектелиш боюнча окуучуларга керектелген карта болуп эсептелинет экен. Төртүнчү, бул техникалык карта. Бул кайсыл убакта керектелет экен? Техникалык карта жанагындай кен байлыктарды изилдөөдө техникалык карталар керектелет экен. Бешинчи, карталардын түрүнүн пайдаланышы боюнча бул туристтик карталар. Алтынчы дагы бир түрү бул багыт берүүчү. Туристтик карталар бул түшүнүктүү. Багыт берүүчүнү негизинен жана айдоочулар алыс жолго чыкканда жолду багыт берген карталар болуп, мына ушундай болуп бөлүнөт экен. Карталардын төртүнчү дагы бөлүнүшү бул мазмуну боюнча.
мазмуну боюнча бөлүнөт экен. Мазмуну боюнча кандай бөлүнөт? Биринчи бул жалпы географиялык карта. Буга мисалы мореки картаны карасаңар, биринчи картаны карасаңар, бул жалпы географиялык карта болуп эсептелинет экен. Экинчи багыты болсо бул тематикалык карталар. Тематикалык карталар, эгерде Мореки Евразия материгин карасак, бул физикалык географиялык карта, башкача айтканда рельефти берүүчү тематикалык карта. Ал эми бул жерде болсо мамлекеттин ичиндеги айырмачылыктарды берген, Италия мамлекетинин бул тематикалык карта. Мынакей балдар, карталардын түрлөрү боюнча биз тааныштык. Азыр болсо биз кийинки тааныша турган материалыбыз бул глобус. Глобусту силер билесиңер, эң биринчи жолу немец географы Мартин Бихайм ойлоп тапкан. Мына бул сүрөттү карасаңар, бул Мартин, бул болсо ошол Мартин Бихаймдын эң биринчи жер шарында, дүйнө жүзүндө биринчи жолу жасаган өзүнүн глобусу менен отурат. Дагы бир глобус жөнүндөгү эң силерди таң калтыра турган маалыматтардын бири, азыркы мезгилде жер шарында эң чоң глобус бар. Бул кайсы жакта жайгашкан? Бул Америкада, АКШда, Нью-Йорк шаарындагы Юнисфера деген глобус. Демек, Юнисфера деп аталат экен. Юнисфера, мына Мореки жер шарындагы эң чоң глобус. Мунун чоңдугу 12 этаж үйгө барабар. Карасаңар, мына Мореки жердеги этаж үйлөрдөн дагы чоң болуп көрүнүп турган берки фондон алганда. Бул жер шарындагы эң чоң глобус болуп эсептелинет экен. Ал эми Европадагы эң чоң глобус, бул Россияда Смоленск шаарында диаметри 12 метрге барабар. 12 метр. Өзүңөр үйдөн 12 метрди өлчөп көрөсүңөр дагы, демек канчалык диаметрдеги чоң глобус экендигин көрөсүңөр. Мына бүгүн биз балдар географиялык карта жана глобус жөнүндө маалыматтарды алдык.